بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Амалдар жөнді, мустахаб амалдар жөнді болантабыз. Төртінші бір амалдардан ат-такбир ва тахмид ва тахлил ва зикр. Аллаху акбар, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах, жана Аллах Тааланы зикр кылган ар кандай дуаларды айтуу жөнді. Ибн Умардан келген хадис, пайгамбар алейхиссалату вассалам Зулхиджа айындагы 10 күндүгүндө فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. Силер субханалланы, альхамдулилланы, Аллаху акбарды, ла илаха иллаллахты көбүрөөк эстегиле, көбүрөөк айткыла деген хадис. Бул имам Ахмадтын риваятында. Жана Ибн Умар, ошондой эле Абу Хурайра базарга киргенде добуштарын бийик чыгарып, алар такбирди айтышчу. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп. Ар кандай такбир айтуунун риваяттары бар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Демек, ошол такбирлерди базарга кирип жүрсө дагы, басып жүрсө дагы мусулмандарга бийик добушу чыгарып айтышкан. Демек, бул сүннөт. Биз ошол Зулхиджа айындагы 10 күндүгүндө биз такбирлерди көбүрөөк айтыш керекпиз. Өзгөчө такбирлер шариатта байланган, намаздын артына байланган такбирлер бар. Бул Арафа күнү багымдаттан баштап айямы ташрик деп коет. Ошол 9-у, 10-у, андан кийин айямы ташрик ошол 3 күн. 11-и, 12-си, 13-ü асырга чейин намаздын аягындагы байланган такбирлер. Ошол такбирлерди айтсак, шариатта бул жакшы амалдарга, мустахаб амалдарга далалат кылат. Андан кийинки айткан кылган амалдар бул садака. Өзүбүздүн садакаларыбызды, нафакаларыбызды көбүрөөк кылалык. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: Ма нақасат садақатин мин мал. Мал мүлкүңөн бир нерсени садака кылып берсең, сен мал мүлкүңдү ал эч качан кемитпейт дейт. Демек, садаканы Зулхиджа айындагы 10 күндүгүндө дагы кылалык. Садаканын жолу кенен. Ал кандай? Бир сахаба сурады: "Я Расулла, мен садака кылышым милдет болсом, бардыгыбыз эле бай эмеспиз, ар кандай деңгээлдебиз" дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам айтан: ла илаха иллаллах деген тахлил, тахмид, альхамдулилlah, тасбих, субханаллах, такбир, Аллаху акбар деген бунун да садака дейт. Адамдардын жолунан таш турса, же бир нерсе турса, ошол нерсени алып коюң да садака дейт. Ва табассумука фи вajhi ахика садака. Керек болсо мусулман бир тууганыңа жылмайып коюшуң дагы бул садака дейт. Демек, садаканын жолу ал кенен. Зулхиджада ушундай садакаларды кылалык. Садака бир гана мал мүлк гана нерсе эмес, садака деген дагы ушундай башка жагынан дагы жардам берүү. Эгерде ал адам сен менен сүйлөшүп, сенин даватыңа муктаж болсо, ошол бир тууганыңа барып, анын көңүлүн көтөрүп, жакшы сөз айтып коюшуң дагы садака. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: жакшы сөз билсең сүйлөгүң, эгерде аны билбесең унчукпагың деген. Демек, биз ошол күнү садакаларды көбүрөөк кылалык. Андан кийин эмне? Андан кийин Куран окуу, Куранды үйрөтүү, истигфар айтуу, ата-энеге кызмат, туугандар менен байланышты бекемдөө, чындоо, жакындарга зиярат кылып, саламды жайылтуу, жана адамдарга мүмкүнчүлүк келсе тамак берип, адамдардын ортосунда бир талаш тартыш болсо ошолорду түздөп оңдоо,
жакшылыкка чакыруу, вал амр бил ма'руф ва нахи анил мункар, жамандыктан кайтаруу. Тилибизди, уяттуу мүчөлөрүбүздү өтө сактоо. Жакшылыкты кошуналарга жайылтуу, конокту тосуу. Ошондой эле Алла жолунда эмне нафака, эмне каржылоо болсо, ошол каржылоорду өтө эбегейсиз көбөйтүү. Адамдардын жолунда эмне гана нерсе жаткан болсо, ошолорду алып адамдарга жеңилдик берүү. Жана жубайыңызга, үй бүлөңүзгө, аларга жакшы кызмат кылып, алардын көңүлүн ачып, аларга өз каржылоорубузду, колубуздагы берекени сарптоо. Жетим жесирлер болсо, жетимдерге өзүбүздүн кепилдигибизге алып, аларга дагы жардам берүү. Ооруп жаткан адамдар болсо, ооруп жаткан адамдарды зыярат кылуу. Бир туугандарыбыз бир мүшкүл ишке түшкөн болсо, ал мүшкүл иштеринен аларды куткартуу. Жана пайгамбар алейхиссалату вассаламга көп салаваттарды айтуу. Ошондой эле мусулмандарга зыяндыктарды жеткирбөө. Мусулмандардын башчыларына баш ийип, аларга жакшы сөздөрдү гана айтуу. Ошондой эле бир туугандарыңды, мусулмандарды артынан аларга дуа кылып, артынан аларды мактоо. Бизде кээ бир учурларда тескериден болуп жатат. Мусулмандар бири-бирин алдынан дуа кылышып, көзүнчө алдынан аны аябай мактап, бирок тилекке каршы ал жокто артынан гыйбат кылып жатышат. Гыйбат менен мактоо тескериден болуш керек. Биз алардын артынан бир гана, алардын артынан жакшы сөздөрдү айтып макташ керекпиз. Ал эми алдыбызга келсе, аларга насаатыбыз айтыш керекпиз мусулмандарга. Эч качан мусулман мусулманды алдына келгенде мактабаш керек. Неге? Себеби дегенде, ал мусулман ошо мактоого татыктуу экенмин деп даражасын өйдө көтөрүп алышы мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер. Мусулман бир тууганыңды пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Унсур ахака залиман ау мазлума". Мусулман бир тууганыңа жаран бер. Залым болсо дагы, жапа чеккен болсо дагы дейт. Алымдар айтат, жапа чеккен, зулумдук чеккен мусулманга жаран берген чүндүк, бирок залымга кантип жаран беребиз дейт. Залымга залым болушуна себепкер болбош керекпиз. Аны мактай берсек, залым дагы кутурат, дагы семирет. Ошон үчүн келиңиздер, залым болушуна биз себепкер болбойлук. Ошон үчүн мусулмандар бир гана бири-бирибизге жакшылыкты жайылтайлык. Мечиттерде барганды унутпайлык. Өзгөчө эртерээк барып мечиттерге 5 вакыт намаз окуганга аракет кылалык. Анткени азан менен каматтын ортосундагы нафил намаздарды дагы унутпайлык. Жана жума күнү келип калса, Зулхиджанын башкы 10 күндүгүндө ошол Кахф сүрөсүн окуганды дагы унутпайлык. Мына ошол салих амалдардын түрлөрү дагы мындан дагы өтө көп түрлөрү бар. Аллах субхана ва тааля ошол амалдардын бардыгына жетишип калууңуздарды биз тилек кылабыз, үмүт кылабыз. О мусулман бир туугандарым, мына ошол күн жакындап атат. Биз мисалы бир жака сапарга кете турган болсок, 2 күн калды, 3 күн калды, 1 күн калды дегенде биз кандай даярдык күтөбүз? Керек болсо түнкү саат 3-тө учасын дегенде ошол күнү уктабайбыз го. А бирок ахиреттеги сапарыбызга ошондой салих амалдар турса, биз даярдыктарды андай күчтүү күтпөй жатабыз. Ошон үчүн келиңиздер, даярдыктарды бекем күтөлүк. Анткени бундай күн дагы келеби? Эмки жылдагы ошо Зулхиджаны көрөбүзбү? Карагыла, кандайдан оору. Ошол коронавирустун айынан канча адамдар кайтыш болуп жатат. Ошол мусулман бир туугандарыма, кыргыз элиме мен дуа кылам. Бири-бирибизге дуа кылалык. Ар кандай баледен, ар кандай оорудан, асмандан түшкөн, жерден чыккан ар кандай бале оорудан мусулман бир туугандарыбызды, кыргыз элибизди Аллах субханала тааля сактасын, колдосун, коргосун. Анткени бул Аллахтан болгон сыноо. Биз ошол сыноону бардыгыбыз биригип көтөрөбүз иншалла.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.